Assalamu алейкум жамаат. Бардыңыздарга куш келипсиздер. Бардыңызга Алла разы болсун. Бүгүнкү биз топтолуп атып, монда экстренный топтолгонубуздун эмнеге топтолгонубуздун максатыбыз бар. Биздин чүкөдөй болгон кызыбыз, бүтүн Кыргызстан саясий партиянын мүчөсү, мен макул эмесмин, мен укугум бар кыймылынын активдүү мүчөсү Орозайым Нарматованы мындайча айтканда мыйзамсыз дейбизби, кайсы сөзгө турап келе турган деле сөз таппай атабыз. Агасын сөөгүнү Кыргызстанга апарып, бир боорунан ажырап, Москва шаарына учуп келе аткан жерде чоң бир террористти кармагандай, чоң бир коррупционерди кармагандай аэропорттон алып кетип атат. Бул өкүнүчтүүсү. Ошол үчүн бүгүн ушундай топтолуп атабыз. Бүгүнкү күндө биз келечегибиз эмне болуп атат? Орозайым Нарматова 27-ге чыккан жаш кыз. Бардыгыбыз билебиз ал кызыбызды. Чыркырап чындыкты сүйлөгөн үчүн камалыш керекпи? Кыргызстандын келечегини ойлогон үчүн камалыш керекпи? Чындыкты айткан үчүн тилибиз жулуныш керекпи? Не кылышыбыз керек? Өзүбүздүн келечегибиз үчүн күйүп, чет мамлекетте, Москва шаарында иштеп, пешене терибиз менен мамлекетке кол салбасак, бюджетке кол салбай, пешене терибиз менен акча таап, өзүбүздүн бала чакабызды, ата энебизди, бир туугандарыбызды Кыргызстандагы тууган уругубузга жардам берип багып атсак, биз ошобузга күнөөкөрбүзбү? Эмне бизге? Чындыкты айтып койгон үчүн ушундай камалып кетеби? Кана чындык? Бүгүн чыркыраган чындык кор болуп турат. Сулуу жалган бүгүн тейлеп атат. Эмне кылышыбыз керек? Ошол үчүн бардыңыздарга Аллах разы болсун. Сиздер жумушуңарды карабай, көр окатыңарды карабай, жумушуңардан жооп сурап, кайдыгер карабай, ушул биздин Орозайым Нарматовага чын жүрөгүңөрдөн күйүп, Кыргызстанга чын жүрөгүңөрдөн күйүп, ушул жерге топтолуп келгениңерге Аллах разы болсун бардыңыздарга. Биз ойлойбуз, бүгүнкү күндө, бүгүнкү бийликте отурган биздин азаматтар, агаларыбыз туура чечим кылат деген ниеттебиз. Орозайым Нарматованы бүгүнкү күндө бошотуш керек. Орозайым Нарматова террорист эмес. Орозайым Нарматовага статья койгондун уксаң күлгүң келет. Андайды Орозайым Нарматова кантип ал тергөөчү ошол статья менен койду. Оштон террористти кармагандай. Кармабай беле, Акаевди кармабай беле. Кармабай беле. Кызыл дорожка менен узатпай, мындайча айтканда. Резиденцияда тосуп алып чай бербей. Мына уурулар бүгүнкү күндө кызыл дорожка менен кетип атат. Чыркыраган чындыкты сүйлөгөн биздин азаматтарыбыз, кыздарыбыз кордукта жүрөт. Мынакей чындык. Мына чындык каяка кетти? Мына биздин келечегибиз эмне болуп атат? Ошол үчүн туугандар, бир эле өзүбүздүн келечегибиз бир эле Кыргызстан эмес, бала чакабыздын, мындайча тукумубуздун келечегин ойлосок, биз кайдыгер карабашыбыз керек. Бала ыйлабаса, эмчек каякта дейт. Ошон үчүн биз өзүбүздүн билдирүүбүздү мыйзам чегинде барып, же бир посольствону захват кылып алалы, же революция кылалы деген ой ичкимибизде болбош керек. Мыйзам чегинде биз өзүбүздүн билдирүүбүздү, талаптарыбызды, конституционный укугубузду биз айтышыбыз керек. Мыйзам чегинде талабыбызды коюшубуз керек, туугандар. Ошон үчүн бардыңыздарга рахмат. Эми ушундай сөздү ар бириңиздер өзүңүздөрдүн оюңуздарды билдирип кетиңиздер. Кандай
бүгүнкү күндө бүгүнкү бийликтегилер туура чечим кылдыбы, Орозайымды чүкөдөй кызды Оштон террористтей кылып туруп Бишкекке алып келип кандай акыбалда алып келди, бир Алла билет, бир Орозайым өзү билет. Кече эле ошол бийликтеги отургандар өздөрү ушундай куугунтукта жүрүшкөн. Өздөрү түрмөдө отурушкан. Түрмөдө отурганда өздөрү бир туугандары, же ата энеси, же баласы казат болгон. Орозайым бир жыл мурун энесинен айрылган. Кече жакында бардыгыбыз билебиз, мына узатканбыз. Бир тууган агасынан айрылды. Жалгыз агасы бар. Ишенген бир тоосу бар эле, ошондон айрылып, ошонун сөөгүн алып кетти Кыргызстанга. Бардыгыбыз могул жерде сүйлөшүп атканбыз. Орозайым 10-унда келсе 12-синде Куран окуту, бардыгыбыз барып Куран окуйбуз агасына деп. Мынакей ниетибиз каякта. Ошол үчүн туугандар, бул бийлик баягы кыргызда жакшы сөз бар. Эсиң барда этеңди жый деген. Бул бийлик этеңин жыйыш керек. Сүйлөгөн үчүн тилин жулуп, анда дудук болушубуз керек. Анда сүйлөшүбүз керек. Анда жашоого жол барбы Кыргызстанда? Чындыкты сүйлөп койсоң, анда камай турган болсо, ой максат эмне? Келечекте келейткан ой максат эмне? Эмнеде турат? Туугандар, бардыгыңыздарга рахмат. Ой бериңерди, оюңуздарды, өзүңүздөрдүн оюңуздарды билдириңиздер. Бардыгыңыздарга Аллах ыраазы болсун. Саламатсыздарбы, урматтуу мекендештер. Бүгүнкү көрүнүш бул аябай, кандай десем, оорулуу, ушунчалык оор көрүнүш. Бул нерсе Жеңиш Молдахматовдон башталды, Куреновдон бүгүн Орозайымга келди. Эртең бул көрүнүш бизге же сиздин башыңызга келип түшүп калышы мүмкүн. Ошондуктан адилеттүүлүк үчүн, акыйкаттуулук үчүн, чындык үчүн биз баарыбыз бир муштун бир болуп туралы. Бизде бир гана Кыргызстаныбыз бар. Бүгүн интернетте Кыргызстан эркин мамлекеттердин арасынан тайып баратат деген билдирүүлөр чыгып атат. Чет мамлекеттердин сайттарынан десем дагы жаңылышпайм. Урматтуу Садыр Жапаров, сизди Садыр Жапаров деп элдин оозуна патриот кылып салган, сиздин атыңызды элдин оозуна салган адамдардын сап башында Орозайым Нарматова турат. Бүгүн сиз ошол кылган жакшылыгы үчүн түкүрүп койдуңуз. Эмоция үчүн кечирим сурайм. Мен бирок ойлонгон сайын, ушул нерселерди ойлогон сайын мен аябай жаман болуп турам. Орозайым Нарматованы эртең менен 4-5 аралыгында Ош шаарынан Москвага учуп келаткан жеринен алып кетишиптир. Мен Орозайымдын үкасы менен сүйлөштүм. Эже дейт, ишенесизби дейт, Орозайым абжемди дейт, кантип алып кеткенин биз көрбөй калдык дейт. Бул кандай көрүнүш? Адам 313 берене менен дейт. Силер өзүңөр мамлекетти басып келип, баскынчы болуп отуруп, анан кантип ушинтип эл үчүн, жер үчүн күйүп чыгыпкан кичинекей бир чырпыктай кызды ушундай оор кылмыш менен кармап кетесиңер. Оштон Бишкекке чейин канча сааттык жол? Орозайымды кимдер алып келди? Кантип алып келди? Моральный ущерб, физический зыян болдубу? Кандай болду? Ден соолугу кандай? Кыз кандай абалда? Эч ким билбейт. Өзү менен дагы Бишкекте азыр турушат адамдар. Байланыша албай атышат эч ким. Адамдын ден соолугу кандай абалда? Орозайым өзү ооруп жүргөн. Эртең менен 313 берене менен кылмыштуу бир айыпты мойнуна илип алып кетишти. Түштөн кийин чыгып, эмне деп атат, күбө катарында алып келди. Урматтуу мекендештер, күбөнү үйүнө тинтүүгө алып, эч кимге көрсөтпөй адамды машинага тыгып, малды алып кеткендей алып кетип, күбөнү кайсы мамлекетте ушинтип алып кетет? Ойлонгулачы. Ким кепилдик бербейт эртең ушул сиздин башыңызга же менин башыма келбейт деп. Интернетте фейктер болсо садыр деп отурат. Бизди жамандап отурат, мага чейин асылып отурат. Мен киммин? Эмне үчүн аларга ушундай иштер козголбойт? Эмне үчүн Бекзатка иш козголбойт? Бекзат чыкты, Орозайым ар ким менен жүрөт деп доказать эте албады. Эмне үчүн ошону сотко берсе дагы сот ошол ишти дагы караган жок? Каякта адилеттүүлүк? Каяка кетип атасың, Кыргызстан?
Эмне үчүн ушундай адилеттүүлүктү, чындыкты айтып чыккандар жазаланат дагы, Бекзатка окшогондор былчыйып, семирип, каалагандай талтаңдап жүрөт Кыргызстанда. Кыргызстанды кимдер башкарып атат? Анан, конечно, адамдар айтат да, зектер, бандиттер башкарып атат деп. Бул эмне көрүнүш? Урматтуу Кыргызстандагы юристтер, мен ушул көрүнүшкө мен юридический баа беришиңерди талап кылам, суранам. Урматтуу юристтер, Кыргызстан силерге дагы керек. Журналисттер реакция кылгыла. Журналист Орозайым силердин коллегаңар, силердин дагы кесиптешиңер ошол кыз. Эртең силер дагы ошол кыздын ордунда ошондой болуп кетишиңер мүмкүн. Маяхата с краю деп эле жата берген болбойт. Орозайымга эмне кереги бар ушунча нерсенин? Орозайым Москвада мынандай жашап алат. Ушул Кыргызстанга бир нерсе болсун, Кыргызстан өнүксүн деп ушинтип жүрөт да. Мен баарыңыздарга чоң рахмат, колдоп чыккандарга, ушул жерге чукул чогулушка келгендерге баарыңыздарга рахмат айтам. Орозайым, артыңда биз турабыз. Сынба, сенин артыңда кыйын жигиттер бар. Биз аял болсок дагы жигиттей болгон духубуз менен сенин артыңда турабыз. Биз сени мененбиз. Саламатсыздарбы кыргыз калкым. Учурда Россиянын Москва шаарындагы Бүтүн Кыргызстан партиясынын мүчөлөрүнүн атынан жана мен макул эмесмин, мен укугум бар кыймылдардын атынан биз азыркы учурда кыргыз бийлигине карата кайрылуу жасап жатабыз. Биздин кайрылуубуздун эң негизги себеби кыргыз элинин баарына аттын кашкасындай белгилүү болгон активист, белгилүү саясатчы кызыбыз Орозайым Нарматованын камалышына байланыштуу кайрылуу жасап жатабыз. Бул кайрылуунун негизинде биздин оюбузча бул толугу менен мыйзамга туура келбеген негизсиз камалуу деп эсептейбиз. Анткени ушул 2021 жылдын 11 апрелинде кабыл алынган жаңы конституциянын 32 беренесинде так жана даана жазылып турат. Кыргызстандын ар бир жараны өз оюн, өз пикирин эркин жана ачык айтууга укуктуу. Кыргыз жараны өз оюн жана пикирин эркин айтканы үчүн эч кайсы бийлик органдары тарабынан басмырланууга же өз оюнан баш тартууга мажбурланууга мүмкүн эмес деп так жана даана айтылган. Демек, ушул жаңы конституциянын негизинде биздин адамдардын жеке укуктары камтылган. Биз жакшы билебиз, учурда бийликте отурган азыркы президентибиз деле убагында 2012 жылдын 3 октябрында Ысык көлдө бийликке каршы акцияларды уюштурганда бийликке каршы мыйзамсыз аракеттерди жасады деген күнөө коюлуп камакка отуруп чыккан. Баарыбыз жакшы билебиз. Ошондой нерселер азыркы учурда өз башынан өткөргөн окуяларды эстен чыгарып, тарыхтан сабак албай, азыркы бийлик өсүп келе жаткан жаш активисттерден зордук, зомбулук менен өзүнүн күчүн чыгаруу бул туура эмес деп эсептейбиз. Анткени жашоо бул бумеранг. Бүгүнкү айтылып жаткан чындык, демек бул элдин көйгөйү, элдин оюнан келип чыккан нерсе. Бул турмушта болуп жаткан нерсенин бардыгын ушул Орозайымга окшош активисттер, Бүтүн Кыргызстан партиясынын бардык мүчөлөрү, дегеле кыргыз журтундагы бардык өз ою бар, өз принципи бар адамдардын бардыгы айтып жатат. Учурда экономикабыз кыйрап, баалар өсүп, эч кандай алдыга жылыш болбой жаткан мезгилде чындыкты гана айтып жаткан активисттердин оозун басып, бул мыйзам чегинде да кайсы жактан алып караганда да туура эмес деп эсептейбиз. Бул Бүтүн Кыргызстан партиясынын мен укугум бар жана мен макул эмесмин кыймылынын бардык мүчөлөрүнүн ою деп эсептейм. Саламатсыңарбы? Жамат, амансыңарбы? Көптөн бери көрүшпөй калдык. Эми ушундай ойлогон ойдо кыстаган турмуш жеңет деп көп жакшы нерсени ойлоп келдик эле. Могул бийликтин кылган иши өтө олдоксон болду. Бармактай аза күткөн кызды
bir чоң душманды кармап алгансып, колун кайрып, кишен салып айдап кеткенин көзүм менен көрүп, кулагым менен угуп, 12 сааттан бери өзүмө келе албай турам. Нары барып ыйлап, бери карап, ыйлап, ушул жерге келдим. Айта турган сөз көп. Баягы ким айтмакчы, айтылбай турган сөз эле, айтылып кетти өзү эле, чыкпай турган көз эле, чыгып кетти өзү эле деп. Оразайымдан корккон бийлик, демек Оразайымдын айтканы чындык экен. Оразайымдын оозу менен айтылып аткан чындык бул миллиондогон кыргыз жаранынын айтылган сөзү. Оразайым айтып атат ошол. Бүткүл кыргыздын жүрөгүндөгү сөздү Оразайым айтты. Бийлик укту, демек чычалады. Сын айтканды тууру кабыл ала албаган бул акмакчылык. Акылдуу адам сынды оң жагына пайдалана билет. Ушул кызды душман деген бийликиңе түкүрдүм. Ошол эле Садыр, ошол эле камчы сага айтарым. Сенин балаң жокпу? Сенин кызың жокпу Оразайымчалык? Оразайымдай миңдеген кыздар жүрөт. Миңдеген эркек жүрөт. Миллион саясатчы жүрөсүңөр. Сенделип, бирөөң ошо Оразайым айтканды айттыңбы? Оразайым айткан болчу болсо ошол чындык. Анын бардыгы факты менен, далил менен айтып турат. Убагында сен камалып жатканда Садыр, сени колдоп чыккан бармактай кыз 18 жаштагы ошол Оразайым болчу. Бакырып ыйлап, СНБда заявление жазып, объяснительный жазып жүргөн ошол СНБнын подвалында ошол Оразайым болчу. Если сен ошол Оразайымды өзүңдүн башыңа түшкөн ишти башына салган болчу болсоң, сен акмаксың. Мына мен сага айттым, апарып мени кошуп камап койгонуң. Болуп турбу? Камап койгонуң. Мага окшогон энелердин миңдеген сөзүн айтып атам мен сага. Сен Оразайымдын энеси өлсө, бардык эне өлгөн жок. Биз Оразайымга энебиз. Биз Оразайымга атабыз. Мына ушул турган бардыгы Оразайымдын атасы, апасы, агасы. Оразайым жалгыз эмес, Оразайымдын ополтодой аркасында кыргызы бар. Бүтүн Кыргызстан партиясынын 200 миңдей адам мүчөсү бар. Ошонун бардыгы чыкчы болсо силер тебелеп кетет керек болчу болсо. Өзүңөргө өзүңөр ор каздыңар. Бармактай кызга теңелдиңерби? Акылдуу болсоңор үндөбөстөн кой бермексиңер. Мен күткөн эмесмин, мен ойлогом силерди азыр тийбей эле жөн эле кой берет го деп. Мынчалык акмакчылыкка барарыңарды, мынчалык айван бийлик болоруңарды эч кайсы кыргыз күткөн эмес. Силерди эч кайсы уккан адамдын бардыгынын күлкүсү да, жини да келди. Эми көзүңөрдү ачкыла. Эми көзүңөрдү ачкыла. Бүгүндөн калтырбай, ал кыз бала, ал эч качан жатпаш керек. Бүгүндөн калтырбай чыгаргыла. Мен ошол жерде болгондо колуңарга өлүп берет болчум. Барат болчум. Мен Садырыңдан да, камчыңдан да эч кимиңден коркпоймун. Акыры башка бир өлүм. Көп болсо өлтүрүп берерсиңер. Башка не кыласыңар колуңардан? Көп болсо камап берерсиңер. Башка не келет колуңардан? Кана элди тарбиялаш. Элди антип тарбиялабайт. Ошончо жаштардын оозун ошентип жаппайт. Эмнеге тилекмакты камадыңар? Эмнеге жеңишти камадыңар? Эми Оразайымга өттүңөр. Эртең ана сурап Иваны камагыла. Канча жаштар кыйкырып атат. Бардык жаштарды апарып камагыла. Анда бүтүн Кыргызстан партиясынын адамдарынын баарынын камагыла. Мыналардын бардыгы силерге ошол сөздү айтат. Камагыла бизди апарып. Оразайым жанына апарып камап койгула. Колуңардан ошо келсе камагандан башка колуңардан бале келбесе камагыла. Өзүңөр көргөн нерсени элдин баарына көрсөткүлө. Силер отурган жерге биз да барып отуруп көрөйлү. Сен өзүңө Садыр, өзүңө кадр даярдадың. Ошол түрмөнү Оразайым көрүп чыкса, эртең сенин ордуңа президент болот. Президент болот. Демек, Оразайымдан корксоңор, аркаңардын таза эмес ошол. Оразайым билет деп бирдемени камап атасыңарбы? Бармактай кыз силердин эмнеңерди айтат? Неге ошого теңелесиңер? Бул эртеңки күндүн президенти. Бул азыркы менин курман жаны. Демек, Оразайым кыйын кыз. Бүгүндөн калтырбай чыгаргылагын. Эгерде чыгарбачы болсоңор, эртеге бүткүл Кыргызстандын адамдары ошол Ак үйдүн алдында болот. Мына мен баш болуп ошол жерде болом.
Ассаламу алейкум, урматтуу мекендештер. Бүгүнкү күндө Оразайым Нарматованын мыйзамсыз кармалышы бул азыркы бийликтин катачылыгы деп эсептейбиз. Себеби Оразайым дайыма чындыкты айтып келген, чындык үчүн күрөшкөн биздин патриот кызыбызды боштондукка чыгарышыңарды суранабыз. Себеби бул кыз Кыргызстанга барып, башында кайгы турганда, кайра бул кызды мыйзамсыз кармап, силердин арам иш аракетиңер туура эмес деп эсептейбиз. Себеби бул жерде мына Россия жергесинде Оразайым Нарматованын тарапташтары түн күн дебей ушул боштондук болушун күтүп, ушунча эл чогулуп, адашып, мыйзамсыз кармаганыңар болсо кечирим сурап, билетин алып, Москвага жөнөтүп коюшуңар бийликтен талап кылабыз. Арбаңыздар урматтуу кыргыз элим, боордоштор, бир туугандар, кыргыз жергесинде жашап аткан биздин сүйүктүү бир туугандар. Биз ушу алыс Москва жергесинде жүргөн, убактылуу иштеп аткан жарандар бүгүн чукул жерден чогулуп отурабыз. Себеби өзүңүздөр көргөндөй Оразайым кызыбыздын жалгыз агасы өтүп кетип, топурагын салганы барганда кармап кетишти. Биздин кыргыз элибизде кандай мындай салт жок. Аза күтүп аткан адамга жамандык кылуу, жаман сөз айтуу биздин кыргыз элибизде жок эле. Мен бийликке айтар элем, азыркы бийликтегилерге кайрыларым. Урматтуу Садыр Нуркожоевич, сиз да бир кезде колуңузду кайрып, жаныңызда жактоочуңузду жагжайта түртүп алып барып камап салбады беле? Сизге ошондой мамиле жакты беле? Сиз ошол картинаны кайталап атасыз да Оразайымга. Өзүңүз да түрмөдө жатып, намаз окуп, бешмал, Кудайдан тилеп, ыймандуу болуп жүрбөдүңүз беле? Эми бийликке мына досуңуз Камчыбек Ташиев, Соронбай Шарипович менен договор кылып, бийликке алып келип койду сизди. Ушул бийликте отурганыңызда мурунку ажолордун кылганын кайталабай, өзүнчө бир жаңыча жакшы ишти баштасаңыз болот эле. Же сиздин тегереңиздеги жүргөн адамдарыңыздын сөзүн көбүрөөк угуп, ошолордун жетегинде кукла болуп жүрөсүзбү? Аны бир өзүңүз билесиз, бирок кылган жоруктарыңыз деги эле теңирден тескери болуп атат. Элге жакпай турат. Мен айтарым, өткөнкү ажоолорго азыркыга чейин жаман сөздөр жабышып келет. Сизди дагы бир кезде Садырдын убагында ушундай эле деп жакшы сөзгө калышыңызды каалар элек. Элдин сөзүн сүйлөп, элдин көйгөйүн айткан, аябай чындыкты сүйлөгөн ушу кичинекей бармактай кызды коррупционерден бешбетер, жегичтерден бешбетер, уурудан бешбетер алып келип камап койдуңуз. Бул кылганыңыз өтө уят иш, Садыр Нуркожоевич. Бул кыз бала, болочоктогу эне, Курманжан Даткадай болгон кызыбыз. Бул кыз бүтүн Кыргызстан партиясын колдогон үчүн дагы эмнегедир көрө албагандар көп болуп атат, душмандар көп болуп атат. Себеби ал кыз чындыкты айтып атат. Канча миллиондогон кыргыздардын ичиндеги көйгөйүн ушул кыз айтып чыгып атат. Мен сизден суранар элем, Садыр Нуркожоевич, калыс болуңуз, тегиз болуңуз, тегереңиздеги карышкырларды ылгап, баягы койду карышкырга кайтаргандай кылбай, Кыргызстанды жакшы бийлеңиз. Бийлей албайсызбы? Бийликти өткөрүп бериңиз башкаларга. Бизге окшогон чындыкты айткандарды жаман көрбөңүз. Ошондой бүтүн Кыргызстан партиясын жаман көргөн элдерге да кайрылар элем. Бүтүн Кыргызстан партиясы тарыхта калат. Себеби чындыкты айткан үчүн. Чындыкты сүйлөп чыккан кыздарды, балдарды чыркыратып камап койгон ажоолор сиздер тарыхта калып каласыздар. Жаман сөз менен калып каласыздар. Сиздерден сураныч, тегиз болушуңарды каалайт элем. Оразайымды бошотуп коюңуздар. Уят, бул тарыхта каласыздар. Бул кызды бошотуңуздар. Боштондук. Ассаламу алейкум, урматтуу мекендештер. Биз бүгүн ушул жерге жыйналган себеби биздин карындашыбыз, биздин мекендешибиз, биздин партиялашыбыз Оразайым Нарматованы Кыргызстанда мыйзамсыз кармап кеткендиги үчүн ушул жерде чогулуп турабыз. Бул Оразайым Нарматов ар дайым ар бир бийликке акыйкатты айтып, көзүнө сайып айтып келген. Мен сизге эскертип коеюн, Садыр Нуркожоевич. Сиз убагында камалып отурган мезгилде 2017 жылы биз ушул бүтүн Кыргызстандын партиянын ушул колдоочулары сизди колдоп, сизди акыйкатсыз, мыйзамсыз отурат деп биз дагы колдоп чыгып, ушул Москвада кайрылуулар жасаганбыз. Ошолордун катарында Оразайым Нарматов да жүргөн. Ар дайым сиздин ошол
жети талап боюнча мен макул эмесмин кыймылдын ичинде. Сиз дагы мыйзамсыз камалып отурат деп биз ар дайым айтып жүргөнбүз. Бүгүнкү күндө сиз ошол нерселерди көзүңүзгө май басып калгандай биздин Орозайым Нарматова ар бир бийликке айтып жаткан ушул мыйзамсыз иштерине сиз мындай айтканда көрө албастыктанбы же чычалагандыктанбы ушул кичинекей чыпалактай кызды азыр кармап отурасыз. Сизге бүтүн Кыргызстан саясий партиясынын тарапташтары жана Москвадагы ушул колдоочулар тарабынан сизге талап коебуз. Биздин Орозайым карындашыбызды бүгүнкү күнү бүгүн бошотуп койгонун талап кылабыз. Орозайым Нарматованын агасы өттү деп силер мындай агасы жок дебегиле. Орозайым Нарматованын артында 100 миңдеген агалары бар. Мыйзамсыз иштерди кыла турган болсоңор, биз дагы ушул тарапташтары ар кандай кадамдарга барганга даярбыз.